Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрда 3 ноябрда өтө турган Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн иш сапар менен Астана шаарына жөнөп кетти. Саммиттин алкагында өлкө лидерлери уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашат. Көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын камтыган Астана актысын жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясын кабыл алышат. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Кыргыз Республикасынын Казакстандагы атайын жана ыйгарым элчиси Дастан Дюшакеев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысынын орун басары Талгат Ашырбеков. Күн мурун Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында белгилүү акын Зайырбек Ажиматовду эскерүү кечеси өттү. Өр кечени Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев демилгелеп, керектүү каражаттарды резервдик фондунан бөлүп берген. Иш-чарада акындын сөзүнө жазылган чыгармалар аткарылып, ырлар көркөм окулду. Андан соң төрага сөз сүйлөп, акырында өмүр жолуна токтолду. Зайырбек Ажиматов, Алык Осмонов, Сүйүнбай Эралиев, Омор Султанов өңдүү залкарлардын жолун улаган улуу акын. Балким тирүүсүндө баалабадык, татыктуу сый көрсөтө албадык. Бирок ал өзгөчө чыгармачылыктын бийик мунарасын куруп кетти. Андыктан көз өтсө да ыр сүйгөн кыргыз элинин эсинде түбөлүккө жашай берет, деди. Андан тышкары акындын жакын досу депутат Мирлан Самый-Кожо, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Кайрат Иманалиев баштаган жетекчилер, замандаштар жана маданият өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Ыр кеченин соңунда жаңы эле негизделген Зайырбек Ажиматов атындагы фонд тарабынан жаш акындар Айзат Кудайберди кызына, Улукбек Омукеевке жана журналист Нурболот Азаматка Зайырбек Ажиматов атындагы адабий сыйлыктар ыйгарылды. Белгилей кетсек, Жалгыздык, Мелмел, Нөлү көп жылдар аттуу ыр жыйнактарынын автору Зайырбек Ажиматов 2020-жылы 44 жашында дүйнө салган. Бүгүн Чүй облусунун Кемин районунда УКМКнын Чүй облусу боюнча Кемин райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев, Кемин районунун акими А Жумаев, башкармалыктын өздүк курамы жана ардагерлер катышты. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет жана толугу менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин натыйжалуу ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон эмгектер менен жабдылган. УКМК төрагасы өз сөзүндө улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине кайрылып, мамлекеттин коопсуздугу үчүн жүктөлгөн милдеттерди жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле өлкөдөгү укук тартибин чыңдоо, мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу жана уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу коопсуздук кызматкерлеринин башкы милдети экенин кошумчалады. Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова атындагы спорт борбору ачылат. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев кичи мекенине барган спортчу менен болгон жолугушууда билдирген. Облус жетекчиси учурда борбордо ачуу аракеттери жүрүп жатканын айтып, долбоор президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан колдоого алынгандыгын кошумчалады. Санарип архив бөлмөсү Ошто алгачкы жолу Сулайман Тоо музейинде ачылды. Кыргызстан менен Корея өлкөсүнүн кызматташтыгынын алкагында өнөктөш тарап бүт техникалык жабдыктар менен камсыздалды. Бул жерден биз музей фондуна тиешелүү буюмдарды санариптештиребиз дагы жана порталга киргизебиз. Бул студияда кылдат сүрөткө тартылган баалуу экспонаттарды атайын адистер толук маалыматтар менен бирге атайын сайтка жүктөп жатышат. 4 ай ичинде 2000ге жакын тарыхый буюм электрондоштурулду. Жалпы музейде 33 миңден ашуун баалуу экспонаттар бар. Июль айынан баштап биз бүгүнкү күнгө чейин 1588 дана буюмду киргиздик. Археология түркүмүнөн 81 буюм, ал эми этнографиядан 1217 буюмду, ошондой эле орден, медаль, тыйын буюмдарды, акча бирдиктерден 260 буюмду бүгүнкү күндө биз санарипке киргиздик. Музей фондундагы буюмдарды бир гана биздин Кыргызстан элдери эле эмес, дүйнө жүзүндөгү элдер дагы ушул сайтка кирип атайын көрүү мүмкүнчүлүктөрүн бердик. Азырынча маалыматтар кыргыз, орус, англис тилдеринде жарыяланууда. Келечекте дагы 10дон ашык тилде которуу пландары бар. Музейди санариптештирүү 4 жылга созулган ири долбоор. Ага жалпы 300 миллион вон же сом каралган.
더 많은 요구가 있어갖고 이번에 여기 술라만토 박물관. Алгач биз Бишкектеги улуттук тарых кооператив атындагы жана Оштогу Сулаймантоо музей менен кызматташуу келишимин түзгөнбүз. Бирок дагы Ысык көл жана Талас облусунан 3 музей кошулуп, 6 музейди санариптештирүүгө жардам берип жатабыз. Азия мамлекеттеринен биз атайын Кыргызстанды тандап алдык. Себеби бул мамлекетте тарыхый баалуулуктар көп болгону менен бул тууралуу дүйнөдө билбеген адамдар көп экен. 첫 번째 질문이었고. 그다음에 두 번째 질문은 Маданият министрлиги эл аралык өнөктөштөрдөн сырткары мамлекет тарабынан бул тармакка каржылык колдоо көбөйүп жатканын белгиледи. Себеби музейлерди санариптештирүү бүгүнкү күндө актуалдуу. азырынча эми баягы негизги республикалык масштабтагы, областтык масштабтагы музейлерибиздин санариптештирүү иштери башталды. Бара-бара биз ушундай бир өнөктөштөрүбүздүн аркасы менен, мамлекеттик программалардын аркасы менен ушул жалпы райондук музейлерге чейин санариптештирүү программасын киргизип, мындай иштерди алдыга жылдырабыз деп турабыз да. Алгачкы этабында өлкөдөгү эң ири музейлер электрондоштурулуп жатат. Жакынкы жылдары райондук жана шаардык музейлерди санариптештирүүгө көңүл бурулат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.